Каракол шаарында Камбар ата ассоциациясынын кезектеги ат оюндары боюнча шеринеси өткөрүлдү. Бул маанилүү иш-чарага облустагы 5 райондон келген ат сүйүүчүлөр катышып, ат чабыш боюнча өз күчтөрүн сынашты. Ак Суу районунун жааматы тарабынан уюштурулган бул шерине баш байгеге 2 автоунаа жана 500 000 сом акчалай сыйлык койгон. Бул болсо оюндардын деңгээлин дагы жогорулатууда. Демөөрчүлөр бир автоунааны ушу Рейна Кенч жылкы заводу коюп атат. Экинчи машинени ушу жааматтагы эле балдар топтолуп уюштуруп ошону алып атышат. Андан тышкары дагы демөөрчүлөр бар, ушу күйөрмандардын жардамы менен эми ат Кыргызда генетикалык бир чоң мааниге ээ да. Бул биздин каада салт, үрп адат. Ошону эле улай эле өнүктүрүүнүн максатында жүрөбүз бардыгыбыз тең эле. Баягы эң негизги максат биздин келечектеги муундагы ушул каада салт уласа деген. Андан тышкары караколубуз өнүгүүгө карай жол тартып турат да. Биздин эл отуруп көрө турган трибуна бир 1000–1500 кишиге боло турган болсо, андан тышкары ат айлампасы эле бар болсо, машыктырган аттарды. Андан тышкары чет элден келген спортчуларга да бардыгына тең ушул жерде шарт түзүп, сбор кылышса, туристтерибиз келип салт оюндарды көрүшсө, мен ойлойм бул Кыргызстандын келечеги негизи. Бизде жыл башында календарлык план бекитебиз. 5 район биригип ассоциация болуп эсептейт. Анан ушу 5 район очеред менен шерине чабыш кылып, числолорду бөлүп алып өткөзөбүз да. Мисалы, февраль айында Тоң район өткөзүп берет. Андан кийин Түп районунда өттү. Кудай буюрса мына Ак Суу району өткөзүп атат, ушул ипподромго. Мындан кийин Ысык көл районунуку бар. Анан октябрда жыйынтыктап Жети Өгүз районунун өткөзөбүз. Буюрса 2017 жылдан бери шерине чабыш уланып келатат. Ат оюндарынын 7 түрү каралып, ар бир категорияда жеңүүчүлөр байгелерге ээ болушту. Мындай оюндар саяпкерлер ортосундагы достукту жана ынтымакты бекемдөө, ошондой эле асыл тукум жылкыларды өнүктүрүү максатында уюштурулууда. Оюндардын жүрүшүндө катышуучулардын активдүүлүгү, көрүүчүлөрдүн колдоосу жана атчандар арасындагы достук мамилелер айрыкча байкалды. And 2 days ago I was in Жети Могуз and someone told me there is a race. Мен бүгүн Жети Өгүздү көрүп келе жатам. Азыркы тапта ат чабышты көрүп сүрөткө тартуу үчүн келдим. Менин ушундай оюндарга кызыгуум бар. Өзүм Франциядан боломун. Бизде да ат чабыш бар, бирок бул жакта айрым эрежелер башкача экен. Мага бул жакта жүрүп эл менен аралашып кызыктуу оюн көргөн абдан жагып жатат. Өтө сонун ат чабыш болуп атат. Элдер ушул ат чабышка өтө суусап калыптыр. Жана кунаан жорголор кетип атканда бул Ак Суу районунан куралган топ ырдап, анан бер жагынан жорголор кетип, өтө сонун болуп атат. Мен дагы баягы көрүп өтө кубанычта болуп атам. Ушул жерде турган адамдардын баары ушуга суусап турган экен, жөн эле баягы суу ичкендей болуп, кымыз ичкендей болуп, өтө керемет болуп атат. Мындай негизи көп жерде болгон эмес, атмосфера вообще мощный да. Эмнеси болсо да мындай шерине жыл сайын өтүп ат сүйүүгө кызыккан жарандардын биригишине, өлкөнүн ат спортуна болгон кызыгуусун арттырууга зор салым кошууда. Облустун, райондордун ат сүйүүчүлөр жааматы мындай иш-чараларды өткөзүү менен Кыргыздын бай маданиятын, салттарын жана спортун өнүктүрүүгө мындан ары да аракет кылышмакчы. Талгат Токтомушев, Асылбек Касенов, Ысык көл жаңылыктары.